Эфирде телерейд программасы сиздер менен мен Айбегим Набиева, саламатсыздарбы? Жай мезгилинде эс алуу жайларына келгендердин саны көбөйгөн сайын өрт коопсуздугун сактоо маселеси да өзгөчө мааниге ээ болууда. Ушул максатта Баткен районунун Карабулак аймагындагы алмалы эс алуу жайларында алдын алуу багытындагы рейдтик иш-чара өткөрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Баткен райондук бөлүмүнүн кызматкерлери эс алуу жайларынын ээлери жана жарандар менен түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, өрт коопсуздугунун эрежелерин так сактоону эскертишти. Кененирээк кийинки материалда. Mana yağda olur. Assalamu aleykum. Qanday yaxshimi? Qurilja yaxshimi? Sog'liq yaxshi, qanday yaxshida? Yaxshi ishlayapsizlarmi? Tinch bola chaqa? Biz shu oldin olish ishlarini yurgizib yurdik. Yaxshi. Qanday yaxshimi? Sizmi bu yerda? Biz Баткен району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн мен майор Мамадаминов, бияктар өрт көзөмөл кызматыдан Жураев Эгемберди, Токой Чарба кызматыдан Жанбек аке. Бул айыл өкмөт шеесадиси Туратов Имамали. Бизге жаз жай айлары өрт коопсуздук мезгилинин келиши менен бизге министрлик тарабынан, облустук администрация, райондук администрация тарабынан атайын буйруктар түшкөн. Ошонун негизинде келип отурабыз. Мына азыр Токой Чарба өрт көзөмөлү жергиликтүү бийлик менен биргеликте өрттүн алдын алуу, сууга түшүүдөгү коопсуздуктардын алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Ошо сиздердин да эс алуу жайыңыздарды бир карап, кандайча иш-чаралар жүргүзүлгөн көрүп койсок, уруксат берсеңиз, Көрөйүкчү өрт коопсуздугу боюнча кандай нелер жасап атасыздар? Келген элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атасыздарбы? Елдерге түшүндүрүү иштерин эми өзбекче дагы ыйлап алабыз, айтып турабыз. Атайын баягы эмелер койгон Ошонун аты ким болот? Бегай. Бегай эже мындай да. Мына ашкана эң баягы кооптуу жер, мындайча айтканда тамак бышыра турган жер да булчу. Ар бир жанагы мекеме ишканада же болбосо элге кызмат көрсөтүүчү тейлөөчү жайларда биринчи өрт чыккан учурда колдонуучу биринчи баягы шаймандар болуш керекчи. Ошону сөзсүз түрдө орнотуп коюшуңуздар. Бул сиздер үчүн дагы керек нерсечи. Керек негизи. Ошону эске алып коесуздар. Анан бул жерде электричествоңуздар деле монтаждарды карап көрдүм, жакшы эле орнотуптур, бирок ошол дагы бир сыйра карап коюңуздар. Ошондо токтордун ачык болгон жерлери болбосо, себеби бул жерде эс алуучу жайларга ар кандай адамдар келет, балдар менен келет, балдарын көрбөй калган учурда келип баягы токтун ачык жерлери кармап алган, ошондой дагы ситуациялар болбош керек да. Пока жакшы эле көрүп турасыздар. Эме кыласыз эже? Пожарный щит болуш керек. Пожарный щиттин ичинде өзүнүн шаймандары болот. Эки күрөк, эки өрт өчүрүүчү баллончо, берге челек, кум, ошолордун ичиндеги шаймандардын баардыгын толуктап жасап, анан мана ашканада дагы сөзсүз өрт өчүрүүчү баллончо ошолордон болуш керек. Кокус өрт чыккан мезгилде ошо ашканадагы ашпозчулар иштетишти билиш керек да. Ошо боюнча сиз бардыгыга өрт коопсуздугу боюнча өзүңүз түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, колдорду койдуруп, ошо баягы түшүндүрүү иштерин жүргүзгөндүгүңүз боюнча эме кылып коюшуңуз керек. Азыр өрт чыкса 101 112ге чал деген табличкаларды дагы чыгарып илип коебуз. Анан келген мына эс алуучуларга андай эрте уже күн ысыгандан баштап баягы чөптөр кургай баштайт го. Ушу тамеки чеккенде күкүрттүн чийин таштабасын, тамекинин калдыктарын ташабасын, ошол боюнча эскертесиздер. Балдарды кароосуз калтырбасыңдар, балдарды. Өзүңүз көрүп турасыз, мына суу агып атат. Ошол жерге сууга түшүп кетиши мүмкүн. Ошондой коопсуздуктардын алдын алуу боюнча жеткизип турасыздар. Өзүңүз былтыр да уксаңыз керек, ушу адамдардын, ушу өзүбүздүн жарандарыбыздын шалакылыгынын айынан мана бир канчаган жерлери үскүйдү, жай жерлери үскүйдү, суу башыда дагы күйдү. Ошондой кырсыктар катталбаш керек да. Бул баардык ушу жаратылышты коргоого, өзүбүздүн дагы мындай мүлкүбүздү, адам өмүрүн сактаганга бул чоң жардам болот. Рахмат, мекса. Аз эс алуучулар жок окшойт, эч ким? Жок, азыр эми келиптир.
Atışlarga çıkan mezgilde tömönkülerde eske salabız. Üy büte elekşirenkenin çiğin jana tamekini kaldıklarını taştabağınız. Аңчылык кылууда тез от алуучу материалдарды колдонбоңуз. Бензин куюлган же сордурулган чүпүрөктөрдү таштабаңыз. Автоунаанын кыймылдаткычы иштеп жаткан учурда күйүүчү май куйбаңыз. Айнектин же бөтөлкөнүн сыныктарын таштабаңыз. Кургак чөп бар жерге жакын от жакпаңыз. Дарактардын, арчалардын түбүндөгү же бадалдарга жакын өскөн чөптөрдү түгөңүз. Жаш балдардын от менен ойноосуна жол бербеңиз. Өрттөнгөн оттун калдыктарын суу же топурак менен өчүрүп, от өчмөйүнчө таштап кетпеңиз. Эгерде өрт кысыгы катталса, өз учурунда 101 же 112 телефон номерине чалып кабарлаңыз. Эже жакшысызбы? Биз Баткен району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн, Баткен Токой чарба кызматыдан, Суу башы айыл өкмөтүнүн кызматкерлери, өрт көзөмөл бөлүмүнүн кызматкерлери болуп, биргеликте атайын биздин министрликтен, жергиликтүү бийликтин буйруктары менен, ошо буйруктардын негизинде келип отурабыз. Жаз жай айларынын келиши менен, өзүңүз билесиз, өрт кооптуу мезгил болуп эсептелет. Өрттүн алдын алуу, сууга түшүүдөгү алдын алуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз да. Сизге дагы ошо эс алуу жайда кандай коопсуздук иш-чаралар каралган, ошону да бир өзүңүз көрсөтүп, эмнелериңиз бар, эмнелер жок, эмнелер болуш керек экенин биз сизге түшүндүрүп кетейик. Качан чыктыңыз? Bir de gelip kim dediniz? Munda kılasın. Yoldaşınızga aytып koydum. Pajan işti жасап koyupsuzlar. Бирок бул толук кандуу эмесчи. Мунун ичинде эки агне түштөр орнотушуңуздар керек. Мына астында куму дагы 0,5 куб кум болуш керекчи. Анан ошондой эле ниеттеги эки күрөк, эки челек, балта, лом дегенде ошол толук кандуу мына шитке эмнелер талап кылынса эреже боюнча ошолор орнотулушу керекчи. Бул сиздер үчүн, өзүңүздөр үчүн өтө керектүү. Биринчи өрт чыккан учурда алгачкы баягы шаймандар болуп эсептелинет да буларчы. Анан ошол эле эмнеде эс алууга келгенде же сиздердин менен мына жерде иштеген кызматкерлер дагы ошону колдонушту билиш керекчи. Ошону толуктап коесуздар да. Сиздер мына эми жаз айы келди, эс алуучулар келет бул жерге. Ар кандай неме болушу мүмкүн, мына эртеги эле мындайты 1,5 чөптөр саргайып кургаят, ошол учурда тамекини чегип ташташы мүмкүн, ошол учурда өрттөнүп кеткен учурда колдонгонго жакшы да булар. Өрт өчүрүүчү балончолор бар да былтыр. Бар да ол үйдө каптырды. Өткөндө эле айттым. Ошолорду үйгө койбой алып келип коюп коюңуздар. Көрүнүктүү жерлерге өрт чыкса 101 112 номерлерине чал деген белгилерди, от менен ойнобо дегендей баягындай белгилерди эме кылып коесуздар. Анан эң негизги кире беришиге план эвакуация кылып коюңуздар. Эвакуация план болот. Бардык ушу месталарды көрсөтүп, ашкананы, сөрүлөрүңүзгө номер коюп, мындай келген адамдарга да түшүндүктүү болот да. Мисалы 4-чү сөрүнү эме занят эткен болсо, карап туруп эле сиз издебейттер да, барат. Кандай бир кырсык катталган болсо да, мындай кирген адамга уже эвакуация планды көрүп туруп эле уже түшүнүктүү болот да. Ошо кемчиликтерди эме кылып, тез аранын ичинде жоюп эме кылыңыздар. Мына челектерди да мына асты тешек экен, алып коюңуздар да, жарактууларын коюп коюңуздар, Кумду да көйүтүп коесуз. Эс алууга келген жарандарга да анан эскертип туруңуздар. Балдарды кароосуз калтырбасын, от менен ойношуга жол бербесин. Сууга дагы баягындай атайын тыюу салынат деген белги бар жерлерде сууга түшпөш керек. Спирттик ичимдигин ичип алып да сууга түшпөш керек. Ошолор боюнча эскертип турасыздар. Келгенде эскертебиз бирсе. Менин атыга айтып коесуң, номер берип коюп кетебиз. Эгер түшүнбөй калган бир немелер болсо, бизге кайрылсалар, Бияк биз түшүндүрүп беребиз. ашкана биякпы? Азыр немелерди асып коебуз да, бирок кошча чыгаргыла өзүңөр. Таштанды бардыгы бар. Ашкананы бир көрүп койсок болобу? Ашканаңыз да? Азыр бирок иштер жок. Барын айтып. Газ иштетпейсиңер, Ке, карындаш бияк карап кой.
Kel карындаш. Атаңа айтасың. Мана токторду ретке келтирсин, а? Ана крышкалары түшүп калыптыр. Жаап мына кабель каналдар менен токторду да мындай чогултуп кабель каналдар менен эме кылышсын. Ана мана розеткалар бар жерге мындай тез күйүп кеткен турган эмелер жакын коюлбаш керек, кагаз эмелер. Азыр кокус чырт эткен болсо, мынага тийген болсо кетти да. Өрт өчүрүүчү балончо ашкананын ичиге да сөзсүз. Өрт чыкса кайсы номерлерге чалышты билесиңби сен? Кайсы номерге чалабыз? 101-ге. Бетте связь барбы? Телефон? Жок да, 101-ге кетпейт. 112 кызматыга, 112 кызматыга эме кылып чалсаңыздар болот. Сим карта жок болсо дагы кете берет, связь жок жерде дагы кете берет, экстренный вызов болуп 112 кызматыга чалса болот. Кандай кызматтар керек болсо да 112 кызматыга чалсаңыздар болот да. Рейс керек болобу, милиция керек болобу, скорый помощь керек болобу, пожарный керек болобу, кандай кызматтар болсо да 112 номерге чалып кабарлайсыз, а? Биз сага номерин таштап кеттим. Эгер кандайдыр бир түшүнбөгөн маселелер болсо, артан келсе, кайрылса биз көзүбүз менен көрүп кеттик. Бул жерде дагы кандай өрткө каршы коопсуздук эрежелерин аткарыш керек, биз атаңа өзүмө кайра түшүндүрүп берип коем, не? Макул, рахмат. Урматтуу эс алууга чыккан жарандар, тоолорго жана токойлорго чыккан мезгилде төмөнкүлөрдү эске салабыз. Күйүү бүтө элек ширеңкенин чейин жана тамекинин калдыктарын таштабаңыз. Аңчылык кылууда тез от алуучу материалдарды колдонбоңуз. Эзден куюлган же сордурулган чүпүрөктөрдү таштабаңыз. Автоунаанын кыймылдаткычы иштеп жаткан учурда күйүүчү май куйбаңыз. Айнектин же бөтөлкөнүн сыныктарын таштабаңыз. Ассаламу алейкум. Кандайсыздар? Жакшысыздар. Жакшысыздар. Эс алууңуздар кандай өтүп атат? Жакшы өтүп жатабы? Жакшы. Бир көп убактыңыздарды албайбыз. Биз мына Баткен УТРК менен биргеликте Баткен районунун өзгөчө кырдаалдар бөлүмү, биз Баткен облусу боюнча өрт көзөмөл кызматы, токойчулук, жергиликтүү бийлик органдары менен жазкы, жайкы өрт коопсуздук мезгили келип жатат. Ошого биздин министрликтин, жергиликтүү райондук, облустук администрация башчыларынын буйруктарынын негизинде элдерге, ушул эс алып жаткан элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Мына өзүңүздөр азыр көрөсүздөр, мына күн ысып, аба ырайы, эртең эле мына чөптөр кургай баштайт. Ошондо да эс алууга келген учурда, мындай белгиленген бир жерге эс алган учурда, мисалы от жаккан учурда кетип жатканда ошол от жаккан кайра үстүн суу менен же болбосо топурак менен жаап дегендей бөтөлкөлөрдүн сыныктарын таштабай же тамекилерди чегип ошонун калдыктарын таштабай себеби ошол бөтөлкөнүн сыныктары бул дагы күн нуруна чагылышып фокусталып өрт чыгышына себеп болуп калат да. Анан ал эле эмес, мына жакын жерде мына суу багым бар экен. Бул жерге келгенде эс алууга келгенден кийин балдарды дагы этият кылып келсеңиздер, өзүңүздөр эс алууңуздар жакшы өтөт деп ойлоймунчу. Эгерде бир кандайсыздыр сиздерде бизге кызмат боюнча бир сурооңуздар боло турган болсо, кайрылсаңыздар биз эме кылып берели. Сурооңуздар жокпу? Макул, рахмат сиздерге дагы, эс алууңуздар жакшы өтсүн. Рахмат. Жакшы эс алып атасыңарбы? Биз Баткен району боюнча өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнөн бул өрт көзөмөл бөлүмү, Токой чарба кызматы, жергиликтүү бийлик, суу башы айыл өкмөтүнүн кызматкерлери менен биргеликте өрттүн алдын алуу, сууда түшүүдө коопсуздук боюнча алдын алуу түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жүрөбүз. Мындай эс алууга чыкканда от жагып атат экенсиңер, отту көзөмөлдөп, кетерде өчүрүп, топурак менен же суу менен өчүрүп кеткиле. Толук өчмөйүнчө ташап кетпейбиз, Анан бөтөлкө айнектердин сыныктарын да таштабаш керек. Булар баягы күнгө чагылып, лыпа сыяктуу болот да, кийин башка мезгилде дагы баягы күн ысык мезгилде күйүп кетиши мүмкүн. Ошондуктан карап этият болуп, бар жокто өчүрүп кетебиз, Бул жаратылыш биздин байлыгыбыз да, бул жаратылышты коргош керек, биз сакташыбыз керек. Бул жарандарга бардыгы ушул бул мусулманчылыкта да бар го, эскерткен бул пайда алып келет дегендей. Ана эмелерди да кетерде, таштандылар бар, чогултуп өзүңөр менен алып кеткиле. Бу жерде да күйгүзүп эме кылып коебуз дебегиле, мана таштандылар күйгөндө шамал угунда учат.
Şu barып bir kıyla жерге барып düşүп дагы күйүп кетиш да мүмкүн, а? Ошондой өрттүн алдын алуу иштерин жүргүзүп, толук өчүрүп кетебиз, а? Рахмат. Жакшы эс алгыла, майыл. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети мамлекеттик бажы кызматынын ички ийгиликтөө башкармалыгы менен биргеликте мамлекеттик чек арадагы өткөрүү пункттарында мыйзамсыз акча чогултуу боюнча туруктуу коррупциялык схеманы аныктады. Кылмыш ишинин алкагында 5-июлда Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасындагы Кадамжай жана Чечме көзөмөл өткөрүү пункттарында мыйзамсыз аракеттерге тиешеси бар кызмат адамдары кармалды. Тинтүү иштеринин жүрүшүндө ири өлчөмдөгү сом, өзбек суму жана АКШ долларынан табылып, далил буюм катары алынды. Кошумча тергөө иштери жүргүзүү үчүн УКМКга Кадамжай өткөрүү пунктунан 17 чек арачы, 5 бажы кызматкери, ветеринардык көзөмөл кызматынын 1 өкүлү, 1 фельдшер жана 3 жаран жеткирилди. Ал эми Чечме өткөрүү пунктунан 11 чек арачы жана 3 бажы кызматкери жеткирилди. Учурда бул ишке тиешеси бар бардык адамдарды аныктоо боюнча тергөө амалдары уланууда. Номиналом 100 тысяч узбекских сум. Ага. Еще. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, жыл башынан бери баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматы менен Манас бажы постунун кызматкерлери Кыргызстанда психотроптук заттарды жана күчтүү таасир этүүчү дары-дармектерди мыйзамсыз алып кирүүгө бир нече жолу бөгөт коюшту. Бул факты боюнча 14 чет өлкөлүк жаран кармалып, алардын 600 дана таблетка, 150 капсула жана 50 спрей алынган. Учурда кылмыш иши боюнча тергөө иштери жүрүүдө. Улуттук мамлекеттик комитети синтетикалык баңгизаттарды өлкөгө ташып келүү жана таратуу менен алектенген кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Атайын операциянын жүрүшүндө 3 шектүү жаран кармалып, алардын автоунаасынан 1 килограммга жакын синтетикалык баңгизат табылган. Шектүүлөрдүн үйлөрүнүн тинтүүдө дагы 1 килограмм 405 грамм, ошондой эле 60тан ашык жашыруун катылган жайлардан 3 килограмм 335 грамм баңгизат алынган. Жалпысынан 5 килограмм 740 грамм өзгөчө кооптуу синтетикалык баңгизат мыйзамсыз жүгүртүүдөн алынган.
Анын кара базардагы болжолдуу баасы 30 миллион сомдон ашат. Бул көлөм болжол менен 20-25 миң бир жолку дозага барабар экени айтылды. Учурда тергөө иштери уланууда. Телерейд көрсөтүүсүндө коомдук коопсуздукка байланышкан маанилүү маалыматтарды сиздерге жеткирип турабыз. Бул жолку чыгарылыш ушуну менен жыйынтыкталат. Кийинки эфирден көрүшкөнчө аман болуңуздар.